Bugün ülkemiz işenimdi önügü yoluna düştü. 3 yılın içinde biz memleketlik başkanının natijalуулugун kalıbına getirdik. Korrupsiya menen güreşte söz menen emes, iş yüzünde çeşkindүүлүктү көрсөтүp, kireşelerdi eselep köbөйтүp, oluttu ekonomikалык өсүшкө жетише алдык. Бирок biz baştalışı gana azırkı tapta Kırgızstandın жашоосунун бардык тармактарын жакын аралыкta tez bütürüp, tezlik menen önügü yoluna düşüp, bardыk güç hareketleri jumşalıp, şartlar tüzülüp jatat. Өлкөнүн ар түрдүүлүгү жана биримдиги биздин башкы байлыгыбыз жана мурасыбыз. Forumdun урматтуу катышуучулары, туура 3 yıl murda dal ушул күнү 2020 жылдын 13 ноябрында төмөнкү 2 жарлыкка кол койдум. Birincisi halktın birimdigin jana soциалдык биригүүнү камсыз кылууда Кыргызстан Халкы Ассамблеясынын ордун эске алып, Kırgızstan Halkı Assambleясынын кеңешинин ордун жана статусун жогорулатуу жөнүндө жарлыгым чыккан. Бул жарлыкка ылайык Kırgızstan Halkı Assambleясынын эң кеңешине Кыргыз Республикасынын президентине караштуу консультативдик кеңеш берүүчү орган катары статус берилген. Өзүңүздөр белгилегендей, буга чейинки жылдары Kırgızstan Halkı Ассамблеясы мурдагы макамын жана аброюн жогото алган. Аны Катардагы өкмөттүк эмес уюм сыяктуу кабыл алып калышкан. Мындай мамилеге жол берүүгө болбойт деп ойлойм. Учурда менин тапшырмам боюнча министрлер кабинети тарабынан Кыргызстан Халкы Ассамблеясы жөнүндө мыйзам долбоору иштелип чыкты. Мен жогорку кеңештин депутаттарынан бул мыйзамды тез арада колдоп берүүнү суранамын. Ассамблеянын ишмердүүлүгү мамлекеттик негизде жолго салыныш керек. Этникалык диаспора уюмдары да мамлекет тарабынан каржыланмакчы. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын этностук жамааттарынын жарандык биригүүсү жана кыргыз жараны деп өзүн таануусу, жарандардын кызыкчылыгы сакталган мамлекеттин калыптануусу зарыл экенин эске алып бекем белгилей кетемин. Атайын жарлык менен 2021-2020 жылдары Кыргыз Республикасында жарандардын кыргыз жараны деп өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясы бекитилген. 3 yılın içinde жалпы улуттук кыргыз жараны деп өзүн таанууну киргизүү боюнча bir топ иштер аткарылды. Этноско карабай Кыргыз Республикасынын жаштары өзүн өзү кыргыз жаранымын деп таануусун калыптандыруу маселеси бул элибиздин биримдигин, ынтымагын жана өлкөбүздүн бүтүндүгүн чыңдоону камсыз кылуучу шарт. Жалпы жарандык жана мамлекеттик бирдикти калыптандыруу боюнча бул этностук өзгөчөлүккө карабастан аралашып чогуу иштеп, биргелешип билим жаратуу, өлкө экономикасын ынтымакта өнүктүрүүнү жана саясий жоопкерчиликти көтөрүүнү талап кылат. Өлкөбүздүн кыргыз жараны концепциясын ишке ашырууда бир нече эл аралык жана жергиликтүү өнөктөштөрүбүз, мекендештерибиз жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын салымы аябай зор.